Assalamu alaikum, урматтуу агалар, инилер, эже карындаштар, жалпы эле достор. Биз жакшылыкта жарышуучулар иш чарабыз алкагында көптөгөн жакшы иштерди аткаруудабыз. Учурда биз китеп окуу аркылуу жакшылыкта жарышып жатабыз. Жакында эле бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы деген китепти окуп чыктык. Биз ал китепти окуп чыккан соң жакшылыкта жарышуучуларда төмөнкүдөй ой пикирлер пайда болду. Биз ал ой пикирлерди сиздер менен суроо жооп иретинде бөлүшмөкчүбүз. Kitepti kандай bağladınız? Артыкчылык, кемчиликтери эмнелер? Менин атым Арина. Бул китеп мага аябай жакты. Башымда жалкоолонуп окубай да жүрдүм. Бир күнү акемди карасам, китеп окуп жатыптыр. Акемдин жанына барып китеп окуп беришин сурадым. Ал окуп баштаганда менин көңүлүм тыз деп тартты. Кызыкканымдан анчасын окуп салыптырмын. Аркада окуганымды адилеме айтып берип жүрдүм. Менин айтканыма адилем аябай кубанычты. Kitap bana öte sonun tasir kaldı. Men özümce oyanıp kaldım. Bu kitapti bardıq Kırgızstandıklar okuganda öte zor özgörüş bulmalı edim. Kitepten soň sizde kандай özgörүүлөр boldu? Алар эмнелер? Мен Бакыбаева Нурия. Китепти окуп бүткөн соң менде өтө чоң өзгөрүүлөр болбосо да, жашоомдо таасир эткен өзгөрүү болду. Мекенге болгон патриоттук сезим жанданды. Аз болсо да өлкөбүздү кайсы бир тарабынан өнүктүрүү келечекке пландап койдум. Андан тышкары китепке болгон кызыгуум мурдагыдан да артты. Бош убактарымды өзүмдү өнүктүрүү, китеп окуу, келечектеги кесиме байланыштуу жумуштар менен алектене баштадым. Китеп окуганга чейин бош убактарымды көп бөлүгүн мындай жумуштарга корочу эмесмин. Ошентип мен убакытты туура пайдаланууну үйрөндүм. Снелмандан сиз өзүңүзгө кандай сапаттарды алдыңыз? Аны жашоодо колдонуп жатасызбы? Менин атым Аймира. Мага бул китеп аябай жакты. Андагы Снелман өзүнүн өлкөсүн өнүктүрүү үчүн баш оту менен иш алып барган. Мен Снелмандын дауыш сапатын өзүмө алдым. Адам айланасындагы өнүктүрүүдөн биринчи өзүн өнүктүрүүсү зарыл. Өнүккөн адам өнүккөн коомду, ал эми өнүккөн коом алдыңкы мамлекетти түзүп түптөй алат. Ошондуктан мен өзүмдү өнүктүрүүгө бел байладым. Келечекте өзүмдү өнүккөн инсан катары көрүү үчүн бар күчүм менен аракетимди жасап жатам. Алгач өзүмдү өнүктүрүү, андан соң айылымдын, мамлекетимдин өнүгүүсүнө салымымды кошуу. Албетте мен Снелмандын мыкты сапаттарын өздөштүрө элекмин, бирок келечекте бул сапаттардын баары менде болот деген үмүттөмүн. Китеп окуу үчүн сизде кандай тоскоолдуктар бар? Ал тоскоолдуктарды жеңүү үчүн идеяларыңыз барбы? Мен улан кызы Гүлиза. Китеп окуудагы негизги тоскоолдуктар азыркы учурда бир эле менен эмес, башка адамдарга дагы интернетке болгон кызыгуу деп ойлойм. Анткени биз интернеттен керектүү маалыматтарды эмес, болбогу эле нерселерди издейбиз. Бул тоскоолдуктарды жеңүү үчүн ар кандай китеп конкурстарын уюштуруп, жаштарды кызыктыруу керек. Муну менен бирге эле айылда китепкана бар, бирок ал кичине болгондуктан ал жерде эркин отуруп китеп окуй албайт. Менин идеалым айылда китепкананы чоңойтуп, шарттарын түзүп берсе, ал жерде китеп окуудагы эч кандай тоскоолдуктар болбойт. Китеп каармандай болуп иш аракет кылууга сизде кандай тоскоолдуктар бар? Мен Абсатарова Аймирок. Китеп каармандай болуп, башкача айтканда Снелмандай болуп иш аракет кылуу үчүн алгач эле адамда каалоо болсу керек. Бир нерсени кааладыңбы, демек сөзсүз түрдө ага жетүүгө аракет кыласың. Эгерде ал адамдын иш аракеттери керектүү болсо, ага биз бүтүндөй эле кайдыгер карасак, ал биздеги эң чоң тоскоолдук болот деп эсептейм. Ошондуктан мендеги тоскоолдуктарды жеңиш үчүн ар дайым аракетте болом. Мен ошол каармандай болом деп гана алдына максат коюп аракет кылсаң, өзүң ойлогон максатыңа жете аласың. Андыктан мен өзүмдөгү тоскоолдуктарды жеңиш үчүн алгач эле ал каармандын жасаган жакшылыктарын китептен окуп турам. Бул нерсе менин аракет кылуум үчүн эң чоң жардамын берет. Бул китептен соң сизде кандай ой пикирлер пайда болду? Мен Самат Олайбек. Мен бул китепти окуп чыгууда бир терең ой жана бир өзгөрүүгө дуушар болдум. Ал ой балдардын сапасын кандайча жоюу, азыр барысы эле байлык бийликтеп, иштешип, башка өлкөлөргө мигрант болуп кетүүдө. Ал балдардын акелеринин, чоң ата чоң энелеринин карамагында алардын иштерине тоскоолдук жок болгондуктан алар өздөрү каалагандай иштерди жасоодо. Ата-энелери болсо балдары каалагандай телефон жана башка нерселерди алып беришип коет, алар менен иш алышпайт. Ошондуктан сабаттуу баланы да, сабатсыз баланы да ата-эне тарбиялайт. Сабаттуу баланы тарбиялоо үчүн ага жаш кезинен жакшы жолдорду көрсөтүү керек. Мисалы үчүн жаш кезинен ага жакшы жомокторду, жакшы китептерди окуп берүү бул баланын аң сезимине жана жашоого болгон көз карашын өзгөртөт. Ата-энелерге айтарым, сиздер азыр убактылуу
байлык үчүн чуркап иштеп жүрүп түбөлүктүү байлык болгон балдарыңардын жашоосуна балта чаап чыгасыңар. Китептеги фин калкы сыяктуу биз дагы айыл шартында эмнелерди кыла алабыз? Мен Атамырзай Анипа келечекте өз айылыма көптөгөн салымды кошкум келет. Жана дагы азыркы учурда ойлонуп жатам. Биздин айылдын аялдамасында эки четинде маршрутка күтүп отургуч, ал эми ортосунда кичинекей бир бөлмө бош турат. Мен ошол жерде келечекте кичинекей китепкана кылгым келет. Ал жерде адамдар маршрутканы жөн күтүп олтурбай, китеп окуп күтүп отурушун каалайм. Ал жерде жана дагы адамга мотивация берүүчү китептер жана дагы кызыктуу чыгармалар болушун каалайм. Айылыбыз эмнеге муктаж деп ойлойсуз? Биз көп нерсеге муктаж. Спорт залга, китепканага, маданият үйүнө, балдар бакчасына, таза сууга, тегиз жолго. Мектепте болсо, балдар переменага чыккан мезгилде олтуруучу скамейкалар жок. Башка мектептерде болсо, атайын эс алуучу скамейкалар курулган. Биздин да мектепке жок дегенде 4 скамейка куруп коюу керек деп ойлойм. Китептеги каармандардай болуп, биз дагы айылдан баштап кандай бизнестерди кылсак болот? Мен Абдутара Нагина, айылда бош отурган аялдарга кийим кийгүчү цех ачса болот. Же цех каармандарынын бири кыям падышасы сыяктуу айылда натуральный чарбадан кыям жасап, кыям бизнесин ачса болот. Балким бул кыям бизнесин ачкан адам дагы кыям падышасы аталып калаптыр. Айылдагы жаштарыбыздын жаркын келечегин түзүүдө биз жакшылыкта жарышуучулар эмнелерди кылсак болот? Мен Исламбек кызы Сайкал. Ай сайын конкурстарды уюштуруп туруу керек деп ойлойм. Конкурста бир чыгарманы алып, анан ошол чыгармага суроолорду түзүп, анан бир катары чейинүүчүгө мотивация тартуулоочу китепти белекке бериш керек деп ойлойм. Аны алган жаман окуган окуучу дагы ал китепти сөзсүз окуйт деп ойлойм. Сиздин оюңузча айылыбыз руханий ачкалбы? Ушубай азырык. Кээ бир үй-бүлөлөрдө жакшы тамактандырып, жакшы кийиндиришет. Ден соолуктарына да жакшы камылга көрүшөт. Тактап айтканда материалдык жактан кемтиксиз кылышат. Өкүнүчтүүсү баланын жан дүйнөсүнүн тазалыгы, кооздугу, ички муктаждыктары менен кызыгууларына көңүл бурулбай калат. Жыйынтыктап айтканда бала материалдык жактан камсыз болгону менен руханий жактан ачка калат. Мындай шартта чоңойгон балдардын тарбиясы болуп калыптанышына тамырка болуп керек. Айылыбызда инсандар ынтымакта жашоосу үчүн, айылда жашоо жандуу жана шаңдуу болуусу үчүн биз жаштар эмнелерди кыла алабыз? Мен Ахматбекова Артыгай. Элибиз ынтымакта жашашуу үчүн маселелерди тынчтык жолу менен да чечсек болот. Адамды кемсинтип, жаштарга салык салуу да бул чоң жаңжалдардын башаты. Ата-энебиздин тарбиясын теңирең сиңирип алышыбыз керек. Интернеттеги боор болбос оюндарга бактоостук коротпостон электрондук китеп окуйлу. Досторубуз менен ой бөлүшүбүз абзел. Берешем бололук, адамгерчиликтүү бололук, адамдардын укуктарын тепселебизден өзүбүздүн укуктарыбызды так аткара билсек, ынтымак өзүбүзгө келет. Ал эми жандуу жана шаңдуу жашаш үчүн ар дайым жылмайып жүрөлүк жана көңүлүбүздү көтөрөлүк. Бири-бирибизге кайрымдуу бололук. Жана ошондой эле көңүлдүү, кызыктуу кечелердин көп болушу да керек. Айылыбыздагы жаштарды китепке, спортко, деги эле маданиятка кызыктыруу үчүн кандай иш-чаралар өткөрүлсө жакшы болмок деп ойлойсуз? Мен Абдыжапар кыз Айгерим. Бул үчүн спонсорлор керек. Мисалы, конкурс жеңүүчүлөрүнө ар кандай кызыктуу белектер же ардак грамоталар берилсе, ал адам сыймыктанат. Адамды бир нерсеге кызыктыруу үчүн ошол жакшы жактарын айтып, жакшы жыйынтыктарды айтабыз жана иш жүзүндө көрсөтөбүз. Сиз өзүңүздү 1 жылдан соң, 5 жылдан соң, 10 жылдан соң кайсыл жерлерден көргүңүз келет жана ал үчүн кандай аракеттерди көрүп жатасыз? Атым Тартына. Мен өзүм 1 жылдан соң англис, япон, корей тилдерине даярдоо курстарында окуп жатканымды элестетемин. Ал эми 5 жылдан соң өзүм Америкада тажрыйбамды арттырып окуп билим алып жүргөнүмдү элестетемин. Ал эми 10 жылдан соң мен көптөгөн өлкөлөргө барып келип, көптөгөн маалыматтарды жыйнап, өзүмө окшогон тил жаатына кызыккан жаштарга билим берип жатканымды кыялданам. Мен бул үчүн азыртадан өзүмө 5 план койгом. Биринчи, ал нерсени кыялдануу. Экинчиден, ал нерсеге карай умтулуу. Анан албетте аракет кылуу. Төртүнчү, албетте ал нерсеге жетишүү жана бешинчи,
ал жетишкен ийгиликтеримден ырахат алып, ага суктанып жашоо деп план койгонмун. Дүйнөдө ийгиликке жеткен адамдар кокустуктан жетти деп ойлойсузбу? Ийгиликке жеткен адамдар кокустан эле жетти деп ойлойм. Анткени ал жердеги ийгиликке жетүүдөгү жолдорду, кыйынчылыктарды, тоскоолдуктарды алар эмгек кылуу менен гана жеңе алышат. Ийгиликке жетүүдө сенин ой жүгүртүүң көз каранды. Анткени ой жүгүртүүңдөгү болуп жаткан жакшы нерселер, ошондой эле ал нерсеге болгон каалооң, ишеничиң болсо, ал нерсе албетте жыйынтыгын берет. Көпчүлүк бул ийгиликтүү инсандар кичинекей бизнес, кичинекей иш аракеттерден баштайт дагы ал чоң бизнеске, ошондой эле чоң аренага өзүнүн эптүүлүгү, күчтүүлүгү менен гана алып чыга алышат. Адамдар көпчүлүк ийгиликтүү адамдар бул идеясы менен айырмаланып турушат. Ошондой эле адамдар өзүнө убада беришип, жана ошондой эле аны сөзсүз түрдө аткарышат. Идея бул ааламдагы эң кымбат товар. Китеп окуу маанилүүбү? Эмне үчүн? Мен Абдыкаров Айсезим. Китеп окуу маанилүүбү? Биз китеп окуу аркылуу өзүбүзгө руханий жактан байлык топтойбуз. Анын ичинде сөз байлыктарыбыз кеңейип, менин иштөөсү жакшырат. Китеп окуган адам менен таптакыр китеп окубаган адамдын айырмасы өтө чоң. Китеп окуган адамдын дүйнөгө болгон көз карашы таза, ой жүгүртүүсү кең, сүйлөгөн сөздөр ийреттүү жана башка жакшы касиеттерге ээ. Мен өзүмдү мисал катары алсам, жашоодо китеп окуу ири болбосо да бир аз бурулуштарга алып келет. Китеп окугандан соң ойлорум кеңейе түшөт да жашоого болгон көз карашым алдыңкысынан өзгөрөт. Сиздин ойлоруңуз кыялдарыңызды, кыялдарыңыз кыймыл аракеттериңизди, кыймыл аракеттериңиз адаттарыңызды, адаттарыңыз жашооңузду жаратат. Бир өлкөнүн күчтүүлүгү анын акчасы, калкынын саны, географиясынын кеңдиги, курал-жарак же армиясы менен өлчөнбөйт. Бир өлкөнүн күчтүүлүгү анын илимдүү, билимдүү, адеп акылактуу, аракетчил, аны менен бирге идеяга бай, силер сыяктуу патриот жаштар менен өлчөнөт. Андыктан ар дайым жакшылыкта жарышууну унутпаңыз. Ааламга кеткен жол айылдан башталат.